Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта биз тизмелер менен болгон методдорду карайбыз. Мындан мурунку сабактарда биз тизме менен болгон эки методдорду караганбыз. Ал жерде append методу жана pop методдору болгон. Азыр биз ушул бир канча методдорду карайбыз. Саптык типтер менен болгон методдордун кээ биркилери бул тизмекте болгон методдор менен тизмелер менен болгон тизмелерде да ишке аша берет. A barabar S L barabar tizme tüzeli 1 2 2 3 деген tizme tüzeli. Hem uşun count metodu var. Bu kayıtlanan elementlerden sanını anıktoo boyunca biz L barabar koş çekip koyuyoruz. Koş çekip koyuyoruz. Count metodunun arkalı biz izleyiz. Kaysi element. Bizge ikinci element 2 gerek. Эгерде биз интерди басатырган болсок, анда бизге 2 саны 2 жолу кайталанганы тууралуу маалымат берип атат. Ушул жерге эле биз L чекит барабар count 1 бере турган болсок, анда 1 бул 1 жолу кайталанды. Ошол себептен ал 1ди көрсөтөт. Мындан биз append методун көргөнбүз. Анда кайталайбыз. Азыр биз L элементин чыгара турган болсок, 1 2 2 5. Ушул элементтин акырына биз 55 санын кошкубуз келсек, анда биз L барабар append 55 деп жазып туруп, enterди басып, кайра L'ди экранга бере турган болсок, анда көрүп турабыз, биз 55 L'ди тизменин акырына кошулду. Андан кийин ушул кошуу боюнча элементтерди тизмектерге кошуу боюнча insert методу бул. Insert методу бул позиция боюнча кошот да. Эгерде бизге экинчи же болбосо үчүнчү позицияда жайгашкан керек боло турган болсо, анда L барабар L чекит, анда insert биз биринчи позициясын жазабыз, экинчи позиция, үчүнчү позицияда турат, канча болсун 100 болсун. Enterdi басып, кайра L'ди чыгара турган болсок, үчүнчүгө L'ди кайра 100 санын кошту. Андан кийин extended методу да бар. Бул тизмесинин акырында тизмеге кошот. Мындайча айтканда extended методу да бар. Буну карайлы. L барабар extend extend çarşı kaçan içinde yazıladı ekan bu 5 andan keyin 99 yıldı çağıra turgan bolsok, mына биз кошулду аягына. Demek bu extend деген bul özünçe bir tizmege koşup oldu. Tizmege akırına koşup. Bizde sebepten de 55'e çeyin bolgan. Andan keyin 5 menен 99'da emne kıldı. Ошол жогорку L tizmesinin akırına 5 jana 9 деген iki özünçe tizmeni kayra bir tizmege koştu. Andan keyin biz pop metodunu bileriz. Pop metodunu biz ötkөнбүз. Bul saptardын tizmenin akırındagı elementlerdi öçürөт. Andan keyin ушул өчүрүү боюнча дагы bir метод бар. Бул del методу. Аны азыр пайдаланып көрөбүз. Del каша kireriz. Andan keyin ошол өчүрүүчү элементтин позициясын тандайбыз. Экинчи позицияны ала турган болсок, азыр бизде экинчи позицияда 2 жолу кайталангандыктан бизге кийинкиде 1 гана 2 чыкты. Демек бул экинчи позицияда турган элементти өчүрдү. Андан reverse методу бар. Бул тизмелерде азыр биз 1 2 3 наоборот аркасынан кылып тизип берет. Аны карайбыз. Эгерде биз
т тизмесин түзүп 1 2 3'tü жаза турган болсок, ана ушул реверс кыла турган болсок, бул наоборотунан жазып берет. Reverse. Так, туура эмес жазылып калыптыр, бизге т жазыш керек эле. Reverse. Тыны чыгара турган болсок, бизге наоборотунан чыккан. Биз 1 2 3 деп жазганбыз, бул 3 2 1 тизмени наоборотунан жазылат. Андан кийин сорт методу бар, сортунан көрсөк болот. Эгер азыр бизге 1 2 3 тыны кайра экранга чыгарсак 3 2 1 чыкты. Эми муну биз сорттош үчүн сорт методун пайдаланабыз. Кайра тыны баса турган болсок 1 2 3 бир гана бул эмес. Эгерде биз тизмелерди аралаш жазган тагдырда дагы булар аралаш массив берилди. Муну сорттош үчүн сорт методун пайдаланабыз да, интерди басып кайра аны экранга чыгара турган болсок, бир кайра мыялда ушул берилген тизмелер сорттолуп чыкты. Андан кийин берилген элементтерди биз массив катары кабыл алдык дегенбиз. Анын суммасы керек боло турган болсо, берилген тизмедеги элементтердин суммасы керек, атайын сум функциясы бар. Ошол функциянын жардамы аркылуу биз алсак болот. 649 болду. Эми максимум санын ала турган болсок, анда максты жазып туруп, ичине ушул элемент өзгөрмөй берсек, анда максимум бул жерде 633 болот. Эгерде бизге минимум керек боло турган болсо, анда мин дейбиз дагы, бул жерге өзгөрмөнү берип туруп, enter бассак, анда минимум элементи чыгат. Бул жерде бир эң кичинеси болгондо минимум элементке чыкты. Мындан да башка элементтер бар, аларды өз алгынча иштеп окуп билсеңер болот. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аманда бол. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта болуңар.